Программабызды улантабыз, достор, бизге келген кийинки конокторубуз менен тааныштырып өтөлү. Булар дагы ушу Кыргызстандан чыккан жакшы буюмдарды, нерселерди сатат. Алардын бардыгы кийизден. Тааныштырып өтөлү бизде Азиза Мурзашева. Жана дагы Каусар KG интернет дүкөнүнүн жетекчиси Тариел Малашев. Саламатсыздарбы? Кутмандыктарыңыздар менен. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Ушу кийизден жасалган бул айымдар үчүн сумкалар окшойт. Мындай кийиз групп жөнүндө айтып кетсем, кийиз групп ал былтыр августта негизделген. Аны негиздеген бул Сардор Салимов деген бала, ал Ошто жашайт. Анан кийиз группта бул кийизден жасалган буюмдар бул жөн эле мындай аялдар үчүн клатчтар эмес, сумкалар, открытка жана башка мындай жашоого керектүү буюмдар да кийизден. Тактап айтып кеткенде кандай буюмдарды жасайсыз? Мындай мисалы папкалар, кагаз алганда мындай жакшы папкалар, сумкалар, открытка жана мисалы уюлдук телефонду салыш үчүн мындай кутача ушундай нерселер да. Паспорттун обложкалары ушундай. Аябай кызык экен, бул ушундай эле жакшынакай кийиз экен, урматтуу достор, бирок кийиз тей көрүнбөйт экен. Муну ким боёйт, ким жасайт, ким формага келтирет? Ошо негизги бул кийиз групптун негизги мындай айырмалышы бул кийиздин үстүнө каалагандай сүрөттү, каалагандай текстти мындай бастырды. Бул бир атайын технология бар. Аны айта албайбыз, бирок ошондой технологиянын ушундай кийиздин үстүнө каалагандай сүрөттөрдү бастыра алабыз да. Жакшы. Сиз айтып өтүңүзчү, ушу интернет дүкөнүнүн жетекчиси экенсиз. Интернеттен ушундай бардык нерселерди бүгүнкү күндө буйрутма кылып алган аябай жакшы өнөкөткө айланып баратат. Ошол тууралуу айтып бериңизчи, элдер кардарлардын суроо талабы кандай болот? Интернет дүкөнүнүн культурасы мындай дейбиз. Азыр Кыргызстанда өнүгүп атат. Күндөн күнгө көп интернет магазиндер, дүкөндөр ачылып атат. Мисалы азыр кардарлар магазинге келбестен үйдөн чалып эле заказ кылышат да, жеткирүүсү менен. Ошон үчүн биз 2013 жылы Каусар KG деген интернет магазинди баштаганбыз. Бу жылга чейин Кудайга шүгүр өнүгүп. Сиз деген мынакей башка интернет магазиндин жетекчиси экенсиз. Анан экөөңүздөр кандай кызматташып калдыңыздар? Ооба, биз Сардор Салимов менен бир конференцияда тааныштык. Ал өтө прогрессивдүү, жакшы бала экен. Анан анын да продукциясы жакшы экен. Бизге алып келип койгон. Анан биз кызматташтыгыбызды баштаганбыз. Ошондон азыр Facebook'та, анан башка да социалдык тармактарда биз розыгрыштарды баштадык. Анан өтө жакшы болуп атат. Өтө акыбаты чоң болуп атат. Ошон үчүн биз могу продукцияны көп элдерге тааныштырдык. Мисалы Казакстандан, Россиядан, тиги башка өлкөлөрдө жашаган кыргыздар азыр бизге жазып атышат. Кыргыздардан башка улуттар бизге жазып атышат. Биз алалы деп, тиги бу ачкыла филиалдарды биз деле алалы дегендей мындай. Ушул эле товарларды чет өлкөлөргө чыгарууга мындай жолдор чыгып атабы? Мүмкүнчүлүктөр чыгып атабы? Мүмкүнчүлүктөр чыгып атат. Ошо кийиз групптун негизги максаты, Сардор Салимовдун максаты бул кыргыздын кийизин жасалган буюмдарды чет өлкөгө таанытуу. Анан башка өлкөлөр дагы мындай ал жерде да популярдуу болушу да. Ошон үчүн азыр болсо мындай кийиз групптун максаттары чоң, мындай да пландары чоң. Анан кийин азыр болсо биз мисалы Россияда, Казакстанда ошондой заказ болсо ошолорго жасап жиберебиз да азыркы учурда. Жакшы. Бир ушундай сумканын наркы канча болот? Жеткирип берүү акылуу? Басуу интернет дүкөн аркылуу, мисалы үчүн таптуу үйгө жагып калды бул сумканы. Жакты, колуман чыгарбай отурам. Анан кийин ушул нерсени буйрутма кылып атат да. Ошо бир клатч бизде 600 сом турат. Бул рекомендованная цена деп коет го. Жеткирүү акысы менен канча болот ошо? Жеткирүү акысы менен 100 сом шаардын ичинде. 100 сом, ошондо 700 сом болуп калат. Канча мүнөттө же канча күндүн ичинде жеткирип бересиздер? Бир күндүн эле ичинде жеткирип коебуз. Анан башка өлкөлөргө да биз жолун ачып атабыз буюрса.
Азыр биз кайсыл өлкөлөргө? Биринчи болсо Казакстанга барабыз буюрса. Интернет-магазинди тияктан да ачабыз, то есть филиалдарды. Анан Россияга да ачабыз буюрса, анан башкалай өлкөлөргө да пландарыбыз бар. Биз аркылуу Кудай буюрса экейиз группта биз менен Кудай буюрса чыгат. Мына сырткарда башка нерселерди да жасаса керек. Буюмтайдар. Эмнелерди жасашат? Мисалы сизге каалагандай, мисалы сизге сумка же папка, эко ошо кийизден дагы эко сумка, эко папка же мисалы ключка брелокту жасалат. Азыр болсо биздин мисалы баракчада, Facebook'та жана Instagram'да конкурс өтүп атат. Бул адамдар биздин катышып алсаң болот. Сизге катышсаңыз болот. Мисалы кирип биздин ошол конкурс менен бөлүшсөңүз, сиз 100% ошол брелокту утуп аласыз да, а брелоктун үстүнө сиз каалагандай текстти жаза алабыз. Мисалы сиздин атыңызды же сиздин жакшы көргөн адамыңыздын атын жазып, бул жака биздин сүрөттү дагы түшүрсө болот. Ооба, сиздин сүрөтүңүздү да түшүрсө болот. Мисалы бизде азыр өтө популярдуу болуп атат Инстаграмда, бул эко открытка. Сиз мисалы татуу туулган күнү менен куттуктасаңыз, анын сүрөтүн бизге жибересиз, биз анын сүрөтүн кийизге түшүрүп беребиз. Текст жазабыз, татуу туулган күнүңүз менен деп, анан кийин сиз ошону тартып аласыз. Жыртылбай, канча дагы жылга жетет. Эмне үчүн мисалы биздин продукция азыр бир жыл болгон жок, бирок өтө популярдуу болуп атат. Себеби адамдар көпкө колдонсо болот да, жууса болот, эч нерсе болбойт, өчпөйт, краска боёго өчпөйт, ошо кайра колдонсо болот. Акчаны салыш үчүн чоңураагынан сатып туруп салып коесуң, эко открыткадан да сырткар. Ал эми краскаларды мындай каяктан, боёкторду каяктан аласыздар? Бул атайын бир технология, бул ошол Германиядан келген техника, ошол станокто жасалат да. Же станокто же мындай тигилет, же колго тигилет. Ошондой кээ бир мындай буюмдар ар кандай болот да. Кээ кол менен, кээ бирөөнү ушу машинанын жардамы менен. Чоң рахмат, келип аябай жакшы кызыктуу маек куруп бердиңиздер. Келип бериңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул жагындагы